Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqtары сулантабыз жин жана шайтандар аламы, өтүрүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу куралдар, жолдор. Жана ушул маселеде негизги бир маселеге токтолгонбуз. Ушул куралдар балким бардык шайтандарга каршы болгон эмненин үстүнө курулуш керек. Эмненин үстүнө курулуш керек. Жана эмненин себеби менен ошол куралдар жана жолдор күчтөнөт. Жана негизги шайтанга тоскоолдук берүүчү эң негизги себеп бул эмне дегенде, бул ла илаха иллаллах келмеси дегенбиз. Жана ошону менен бирге ла илаха иллаллахтын шарттарын өтүп кеттик. Жана бүгүн ошол ла илаха иллаллах келмеси эмнеге далалат кылат, мааниси эмнеге далалат кылат деген маселеде бул Аллахты жаңыздоо келмеси, ла илаха иллаллах келмеси, бул зикирлердин эң биринчиден зикирлердин эң жакшысы, эң кемелдүүсү болуп эсептелет. Жана бул ла илаха иллаллах кабыл болбойт бир гана тил менен айтып коюу менен. Балким айткан киши ошо ла илаха иллаллах даллат кылган акыйкаттарды ишке ашыруу менен гана кабыл болот деген сөз. Жана бунун максатын ишке ашыруу менен гана кабыл болот. Ал эми максаты бул эмне? Бул Аллахка шерик келтирүүнү, ширикти кандай түрү болбосун четке кагып, жана бүт ибадаттын түрлөрүн жана Аллахка тиешелүү нерседе ошол жаңгыздоону бир гана Аллахка арноо. Аллахты бир гана ошол ибадаттарда жана бардык ошол Аллахка тиешелүү нерседе Аллахты жаңыздоо. Жана ушул нерселерди бөлөк нерселерге ыйгарбаштык. Ошону менен гана бул ла илаха иллаллах ишке ашкан болот. Жана негизги маселе ошол бекем ишеним болуш керек ушул нерседе, жүрөктө бекем ишеним болуш керек, жана ушул нерсени аткарыш керек, амалга чыгарыш керек. Мына ушуну менен адам баласы акыйкаттагы чыныгы мусулман болот, жана чыныгы ла илаха иллаллах келмесинин элинен болот. Бул келме, ла илаха иллаллах келмеси өзүнө камтый турган нерселерден Аллахтан бөлөк бардык сыйынуучу нерселер мүмкүн эмес нерселер. Бардык нерселер бул мындайча айтканда арабча батыл нерселер. Батыл деген ошол мүмкүн, аларга сыйынуу мүмкүн эмес нерсе. Жана зулумдун эң чоң даражасындагы зулум болуп эсептелет, адилетсиздиктин адилетсиздиги жана адашуунун эң акыркы чеги болуп эсептелет. Кимде ким ушул ибадаттарды болобу, кыскасы Аллахка өзгөчө тиешелүү болгон нерсени бөлөк нерсеге эгер арнай турган болсо. Аллах таала бул маселеде Куранда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ман адаллу мимман яд'у мин дуниллах. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين. Кимде ким ушул кишиден дагы адашкан болушу мүмкүн дейт. Азыр кишини бир кишини сүрөттөп берип атат. Эң адашкан, мындан да адашкан киши жок. Бул ушундай киши Аллахтан бөлөк кыямат күнгө чейин дуасына жооп бербеген бир нерсеге кайрылып дуа кылат дейт. Жана анын кылган дуасынан кабилетте дейт. Себеп дегенде ал дуасын укпайт дагы, жооп бере албайт дагы. Мындайча айтканда ошол айкелдер, буттар жана ошого окшогон жанакыл сыйынуучу бир нерселер. Ошолордон сурап, ошолордон коркуп, ошолорду сүйүп бир кажеттерин сурагандар тууралуу Аллах таала кабар берип атат. Ушундан дагы адашкан бирөө болушу мүмкүнбү дейт. Албетте мүмкүн эмес. Кантип ошол нерседен негизи дуа кылышы мүмкүн деген сөз да. Бул бир акылсыздыктын бир эң акыркы чеги болуп эсептелет. Себеп дегенде дуага татыктуу бир гана Аллах таала. Ар бирөөсүнүн дуабызга бир гана Аллах жооп берип атат. Себеп дегенде дуага жооп берүүгө кадыр зат бир гана Аллах болуп эсептелет. Жана айтып атат Аллах таала кыямат күнү ошол адамдарды чогултканда, кайра тирилткенде, ошол дуа кылган заттары өздөрүнө каршы душман чыгат жана кылган ошол ибадаттарына
четке каат ибадаттарын. Бұл жерде дуаны Аллах Таала ибадат деп атат. Демек, дуа бұл чоң ибадат. Кимде ким ошол Аллахтан бөлөк бирөөдөн сурай турган болсо, ал колуна келбеген нерсени албетте ошого ибадат кылган болуп калат. Жана ошону менен бирге ширк кылган болуп калат. Бирок аятта Аллах Таала айтат: "Залика би анна Аллаха хувал хак ва анна ма яд'уна мин дунихи хувал батил ва анна Аллаха хувал алиюл кабир." Залика себеп дегенде Аллах Таала акыйкат зат. Мындайча айтканда акыйкаттын ээси Аллах Таала болот. Аллахтын дини акыйкат. Бүт нерсе Аллахка тандык нерсенин баары акыйкат. Ал эми Аллахтан бөлөк дуа кылган нерселердин баардыгы батыл дейт. Мүмкүн эмес, болушу мүмкүн эмес нерселер. Жөн эле адамдар бир нерсени ойлоп туруп, ошол нерсеге дуа кылып, ошого ибадат кыла берет деген сөз да. Бирок табиятта болушу мүмкүн эмес нерсе бул. Алла адамдар өздөрү ойлоп таап алган нерселер булар. Жана шексиз Аллах Таала бийик жана чоң дейт. Бүт өздөрүнүн заттарынан өзүнүн кудурети менен улук жана бийик зат. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: "Инна ширка ла зулмун азим" дейт. Аллах Таала Лукман Хакимдин сөзүн баласына тарбия берип аткан сөзүн келтирип атат. Ошол кичинекей балага тафсир алымдар айтат, бул кичинекей бала болгон дейт. Ошо кичинейлигине карабай Аллах Лукман өтө маанилүү нерсени айтып атат. Балакайым дейт, шексиз ширк улук адилетсиздик дейт. Мындайча айтканда, мындан өткөн адилетсиздик жок деген сөз. Күнөөнүн эң чогу ширк, Аллахка ширик келтирүү. Аллах Таала сени жаратып аткан болсо, сен бөлөк бирөөдөн дуа кылып, жалбарып сурайсың. Аллах Таала сени жаратып аткан болсо, бөлөк бирөөгө сыйынасың. Аллах Таала сени жаратып, сени рызкыңды берип, сени башкарып аткан болсо, бөлөк бирөөдөн коркосуң. Чыныгы Аллахтан корккондой ошо бөлөктөн коркосуң. Ошол себептен кимде ким ошо Аллахка шерик келтирген болсо, эң чоң зулумчу, эң чоң адилетсиз зат болот. Себептен зулум дегендин мааниси бул бир нерсени ордуна койбостук. Бир нерсени ордунан бөлөк жерге коет. Тескери иш кылат деген сөз. Ал эми эгер элестетип көрсөк, эң чоң зулум кайсы болот? Ибадатты Аллахтан бөлөгүнө арноо ушул эң чоң зулум болот. Зулумдун дагы түрлөрү болот. Эң чоң эми зулум адилетсиздик. Качан сен ибадатты Аллахтан бөлөккө арнай турган болсоң, качан сен Аллахтан бөлөк бирөөгө сыйына турган болсоң, ушундан өткөн зулум жок, ушундан өткөн адашуу жок, ушундан өткөн адилетсиздик жок. Ла илаха иллаллах албетте пайда берет бир гана эгерде ошол келмени айткан киши түшүнүп айтса, албетте маанисин түшүнүп, максатын түшүнүп, жана ушул нерсеге амал кылып, түшүнгөн нерсесине амал кылып, ушул нерсени жакшы тастыктан акыбалда маанилерин түшүнүп, эгер амал кылып туруп айта турган болсо, тили менен ошондо гана пайда берет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ла ямлику аллазина яд'уна мин дунихи аш-шафаата". Аллахтан бөлөк дуа кылынып аткан, ибадат кылынып аткан, сыйынып аткан нерселер кыямат күнү шафаатка ээ болбойт дейт. Шафаат деген ошо кыямат күнү эч ким эчтеке ээ болбойт. Бирок Аллах Таала өзү каалаган пенделерине шафаат берет. Бирөөгө мындай болушуу, бирөө үчүн суроо маселеси. Аллахым ушул пендеңди кечир деп кимге берет? Аллах өзү жакшы көргөн пенделерине берет. Айтып атат, ошол Аллахтан бөлөк ушул дүйнөдө сыйынуучу нерселер кыямат күнү ошо шафаатка ээ болбойт дейт, шафаатка. Илля ман шахида бил хакки ва хум я'ламун дейт. Бир гана билген акыбалда акыйкатты күбөлүк келтирсе дейт. Акыйкатты күбөлүк келтирсе деген сөз, ошол ла илаха иллаллахту түшүнгөн акыбалда, тили менен айткан нерсесин жүрөгү менен түшүнүп туруп, ошого ыйман келтирген акыбалда, ишенген акыбалда, жана ошого амал кылган акыбалда эгер айтса деген маани чыгат. Себеп дегенде, күбөлүк келтирген киши эмнени күбөлүк келтирип атканын билиш керек. Эгерде кимде ким күбөлүк кылган нерсесин билбей турган болсо,
анда ал күбөлүк болуп эсептелбейт эч убакта. Ошон үчүн ким ла иляха иллаллах деп күбөлүк келтирип алса, анда ошону жакшы билиш керек, маанисин билиш керек. Даллат кылган нерселердин максатын түшүнүп туруп, анан кийин ошол нерсеге амал кылыш керек деген сөз албетте. Үч нерсе керек болот бул маселеде. Биринчи илим. Демек, сен айтып аткан ла иляха иллаллах деген келмени айтып атканда ушунун маанилерин, максаттарын жакшы түшүнүш керексиң. Экинчиси амал. Ошол илим талап кылган амал. Билгенден кийин ошону кылыш керексиң деген сөз. Үчүнчүсү чынчылдык. Ушул маселеде чынчыл болуш керексиң. Себеп дегенде, эгерде илимиң болсо, ушул маселени түшүнгөн болсоң, жакшы, анда билбей туруп амал кылгандардын сабынан чыгып кетесиң. Куткарыласың деген сөз. Эгерде амалың болсо, билип туруп амал кылбагандардын сабынан чыгып кетесиң, куткарыласың. Эгерде чынчылдыгың болсо, анда сыртынан ушул келмени айтып, сыртынан көрсөтүп, бирок ичинде ушул нерсеге ишенбегендердин сабынан чыгып кетесиң. Мындайча айтканда, мунафыктардын, эки жүздүүлөрдүн сабынан чыгып кетесиң. Демек, ла иляха иллаллах айткан киши ошол нерсени түшүнүп айтыш керек, жана түшүнгөндөн кийин амалга чыгарыш керек, жана ушул нерседе чынчыл болуш керек. Ошондо гана Аллах Тааланын түз жолундагы адамдардан болот. Ошондо Аллах Таала мээримине алган, адашпаган жана Аллахтын ачуусуна калбаган адамдардан болот. Аллах Таала ошол кишини дайыма сактап, дайыма Аллахтын карамында жүрөт. Ушул акыбалда эгер ла иляха иллаллах айта турган болсо. Демек, сөздүн кыскасы, ла иляха иллаллах пайда берет, эгерде кимде ким ушул нерсени түшүнүп, даллат кылган нерселерин түшүнүп, эгер ошол нерсени түшүнүп дегенде ошол ширкти четке кагып, Аллахтын жаңгыздыгын тастыктоосун түшүнгөн болсо, жана ушул нерсеге жүрөгү менен бекем ишенип туруп, ушуну амалга чыгарган болсо, жана жөн эле сыртынан ушул нерсени көрсөтпөй, балким ичиндеги жүрөгүндөгү ишеними бекем жана күчтүү болсо. Мына ошондо ширктен кутулат, ыймансыздыктан кутулат, бүт ушунун каршысындагы бүт жаман нерселердин баарынан кутулат. Жана албетте, эгерде бул нерсе жок болсо, 1000 жолу айтса дагы бул ла иляха иллаллахты 1000 жолу айтса дагы жардам бербейт. Кимде ким ошол ибадаттын түрлөрүн, дуа сыяктуу, же курманчылык сыяктуу, же жардам суроо, таваккел, Аллахка умтулуу, сагынуу, сүйүү, коркуу, ушуга окшогон ибадаттарды бөлөк арнай турган болсо, албетте бул нерсе албетте жардам бербейт, жана албетте бул нерсенин баары Аллахка, ла иляха иллаллахтын маанисине каршы болгон иштер болот, жана Аллахка каршы болгон иштер болот. Ошол себептен бул ла иляха иллаллах даллат кылган нерселерди, маанилерди, максаттарды демек жакшы түшүнүп алыш керек экен, жана ошонун негизинен амалга чыгарыш керек экен. Ошол жерде токтотуп турабыз бүгүнкү сабагыбызды, жана бүгүнкү адаттагы дуа маселесиндеги маселеге токтолгонбуз. Бул пайгамбарыбызга салават айтуу маселесинде кайсы жерлерде шариатта ошол салаватты айтуу маселеси келет. Бүгүнкү ошол айтылуучу жер бул дуа кылганда башында жана аягында айтса жакшы болот. Себеп дегенде, бул сахабалардан келет. Умар ибн аль-Хаттаб, Али радийаллаху анхум сыяктуу сахабалардан келет. Алар айтышат, дуа асман менен жердин ортосунда токтоп турат дейт. Же жабылып турат, тосулуп турат дейт. Жана өйдө көтөрүлбөйт дейт. Качан? Пайгамбарыбызга салават айтмайынча дейт. Ошол себептен бул дуанын адептеринен болот. Кимде ким дуа кыла турган болсо, эң биринчиси Аллах Таала Куранда айткандай, лиллахи асмаул хусна фад'уху биха, Аллахтын чырайлуу ысым сыфаттары бар, ошону менен дуа кылгыла дейт. Демек, биринчи ысым сыфаттарын, Аллахтын ысым сыфаттарын айтып,
Андан кийин пайгамбарыбызга салават айтса, ушул адептеринен болот. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннека хамидун мажид. Андан кийин өзүнүн эмне керек болсо, ошол кажетин сурайт, иманды сурайт, кечиримди сурайт. Андан кийин өзүнө керек кажеттерин сурап туруп, аягында дагы ошол Аллахтын ысымдарын айтып туруп, анан кийин пайгамбарыбызга дагы салават менен бүтүрсө, албетте дуага жооп берилишине эң жакшы себептерден болот. Пайгамбарыбызга салават айтуу дуага жооп берилиштин эң жакшы себептеринен. Ошол себептен кайсы дуа болбосун ушул адепти сактап жүрсөк, албетте биринчиден пайгамбарыбызга болгон сүйүүгө да алат кылат бул нерсе. Экинчиден ошол дуабызга жооп берилишине себеп болот. Аллах Таала ар бир дуабызга жооп берсин. Ар бир дуабызга жооп берип ишке ашырсын. Жана бизге жакшы дуа кылганга бизге илхом кылсын. Себеп дегенде эң негизгиси Аллах Таала бизге дуа кылганга илхом берсин. Умар радиаллаху анху айткандай, мен дуага жооп беришине коркпойм деген. Себеп дегенде эгерде Аллах Таала мага дуага илхом берген болсо, анда албетте жооп да берет деген. Ошон үчүн мусулмандын эң чоң куралы бул дуа. Бардык дүйнөдөгү кыйналган, кысталган мусулман пенделерге дуа кылыш керекпиз. Ошол менен биз күчтүүбүз негизи. Негизги биздин күчүбүз дуада. Чын жүрөктөн ошол адептерди сактап, эгер дуа кыла турган болсок, Аллах Таала албетте кабыл кылат бизден. Жана ушул жолдогу шайтандардан, кандай түрүндөгү болбосун бизге зыян берген шайтандардан бизди сактасын. Алардын куулук шумдуктарынан, көздөрүнөн, айлаларынан бизди сактасын. Жана ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.